çaң çıgar. Organ çaڭды көргөндө эмне кеңин жан чыгар. Атаңдын көрүнүне орган çaڭды карасаң. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга Башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз кадимки Кыргыздын байыркы хандарынын бири болгон хан Шырдак тууралуу сүйлөшөлү дедик. Андыктан студиябызга белгилүү коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Саргулов агайды чакырганбыз. Куш келипсиз агай. Агай алды менен ушул эл арасында кеңири жайылган Шырдакбектин Боз Жоргосу тууралуу, Шырдакбектин Боз Жоргосу деген күүнү сиздин иштеп чыккан вариантыңыз ушул Кыргыз радиосуна жазылып калган экен. Ошол күүнү угуп алалы, анан сөзүбүздү уланталы.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр эле биз сиздер менен биргеликте Дастан Исламович агайдын иштеп чыккан ошол элдик күү Шырдакбектин Дос чоргосун уктук. Агай, айтсаңыз, мына бир нече варианттары бар да ушул күүнүн. Анан аларды негизинен ошо 1 мүнөттүн айланасында эле созулчу эле. Сиздин иштеп чыккан күүңүз 4 мүнөттөн ашыгыраак экен. Анан буга материалдарды кандай кылып топтоп алдыңыз, же күүнү кимден үйрөндүңүз? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Фондуларда жазылып калган 2 Залкар комузчунун аткаруусу менен сакталып турат. Асылбек Эшмамбет уулу деген чоң комузчу болгон. Ошо киши аткарган жазылган. Анан кийин Шекербек Шеркулу уулу деген биздин белгилүү чоң Залкар комузчу, а киши да черткен. Бирок Совет мезгилинде цензура, идеология ошого дал келбеген үчүн алар бийлик менен карама каршылыкка келбейлик деп кыска гана чертип койгон. Себеби саясат мындай болгондо, өткөн кеткен кандарыңарды, бектериңерди, элди эскен деген мааниде ошолорго арналган, ошолордун атын камтыган чыгармаларды силер кеңири даңазалап чечсеңер, биздин азыркы жүргүзгөн саясатка дал келбейт деп алар кыска эле бир 3-4 кайрык менен эле чертип коюшкан да. Менин атам өзү одан комузга жакын, комуз кармаган, биздин үйгө Асылбек Эшмамбет уулу өзү келип бир нече жолу черткен, туугандыкта мамилеси бар экен атам менен. Ана киши айтып калчы, бу чоң күүнү ушундай кыска кайрып атат, айла жок. Мындай болсо дагы келечек муундарга сакталып калса деген ой менен ыраазы бололук. А негизи бул чоң күү, муну мурдагы комузчулар, илгерки комузчулар өзүнчө бир дастан кылып, баян кылып айтып чечиле деп кейип калчы атам. Ак талаада манап өткөн Карамолдо сабак алган ошо кишиден, комуздан. Ошол кишинин аткаруусунда угуп калган экен бала кезинде. Демек, бул өзү чоң күү, азыркы тил менен айтканда бул симфония. Симфония. Анан эми кызга кайрылгандан кийин толук берилбей калды да. Ошол цензура, ошол учурдагы саясатка төп келбеген үчүн. Ушул жерде бир көңүл бура турган нерсе. Сиз көп тарыхты изилдеп атасыз, көп мамлекетке барып келип атасыз. Кайсы элде жылкы жаныбарга симфония арналды эле, симфония чыкты эле деп айтып бере аласызбы? Жок, мен айтып бере албайм, билбейт экенмин. Айтып бере албайсыз. Себеби Европа элдеринде музыка, Африка, Индия элдеринде мен уккан жокмун ушунча тарыхты казып отуруп. Монголдордун жанагы Чыңгыз хандын атына арналган бир музыкасы бар. Анан башка Европа жакта такыр эле уккан эмесмин, билбейм. Эми мындай деңгээлде, ушундай мазмунда, ушундай тереңдикте жылкы жаныбарга симфония чыгарган жалгыз эле кыргыз эли болуш керек. Дагы мен айтып коеюн, бул жалпы унаа маселесине Шүдүңгүт деген күү бар. Ооба. Билесиз. Ооба. Бул 4-5 кылымга таандык. Аттилла хандын оң колу болгон ошол төлгөөчү Кара Төлөк черткен бул күүнү. Шүдүңгүт деп бодо малынын күлүгү эми жок болуп калды. Ал убакта темир така кеңири жайыла элек. Ача туяк бодонун күлүгү көп урунган. Өзгөчө жоокерлер да көп урунган. Себеби билесиз, туяк өзү такасыз сыйгалак болот да. Ал убакта жол жок. Ал убакта көпүрө жок. Кыя жол болот, ашуу болот, бел менен жүрөт. Анан ат абдан ыңгайсыз болгон. Анын үстүнөн Шүдүңгүттүн күлүгү эле эмес, ал өзүнүн салмагы да чоң болгон. Анан чоң сайышта, чоң чабыш болгондо найзаны энирчекке такап туруп эле Шүдүңгүттүн күчү менен далай душманды жок болгондо, ыргыта сайганда. Мына
Bu dagы кыргыз элинин өзгөчө касиети. Мына Шүйдүңгүт деген күйү бар, Божорго деген күйү бар, Куу Инген деген да күйү бар. Агай, ача туяк деп калдыңыз. Мынагы Кытай жергесинде Актоо ооданында жашаган кыргыздар бүгүнкү күндө деле ошол топос минишет, анан кийин өгүз минген адамдарды көп көрдүм да. Себеби ача туяк мындай да сыйгаланбайт да. Туяк болсо кире берет. Ошон үчүн эртең менен эрте чыксаңыз эч кандай опурталсыз барасыз. Кээде тоодо жайында кар жаап калат. Анда жүрө албай каласыз да. Ача туяк болсо тоотпойт мунун баарын. Ошон үчүн мына Шүйдүңгүткө арналган, төө жаныбарына да арналган Куу Инген деген кыргыздын күйүсү бар. Куу Инген деген. Карабайсыздарбы, кыргыз элинин өзгөчө бир артыкчылыгы жылкы жаныбарга, мына унаага дегиле ушундай көңүл бурган. Бирок мунун түбү эмнеде? Бабаларыбыз илгертен бери айтып келген. Кыргыз элинин тарыхы атам замандан бери найзанын учунда, билектин күчүнө, кылычтын мизине, тулпардын туягына байланышкан деп. Көрдүңүзбү? Кыргыздын тагдыры дайыма да жылкы жаныбар менен тыкыз байланыштуу болуп атат да. Бул көп окуяларды келтирсек болот. Тарыхта болгон окуя. Мына Манаста 16 тулпар буудан дулдул жөнүндө сөз кылып атат. Ар бирөөнө 5 бет, 6 бет ыр арнап атат. Бул жалаң эле кыргызга таандык. Дастан агай, мынагу бул Ханшырдак деп баягы элибизде айтылып калган белгилүү бир баатырлардын бири, кыргыз элинин хандарынын бири болгон экен. Анан бизде мынагу акыркы кезде ушул тарыхый чаташуулар көп болуп келет да. Шырдакбектин баягы сүйүп алган жары аны сатып койгондугу, душманына купуялыктарын айтып койгондугу жөнүндө айтылып жүрөт. Ошол эле окуяны акыркы мен мынау жакында эле ат башыга барып келдим эле. Кошой коргонду дагы Шырдакбектин коргону да Кошойдун коргонундай үстүндө араба жүргөн. Анан суу жер асты менен түтүктөр менен келген эме болгон да. Анан ушуну эми Кошойдун аялы дагы сатып койгон деп чыгарып алышыптыр да. Бул эми Манаста андай нерсе жок да, бирок ушул каяктан алды? Шырдакбектин окуясын эле бияка чаптап алыштыбы деген дагы ой келет экен. Ушул боюнча да айтып берсеңиз, Шырдакбек боюнча. Бизде 3 тарыхый булак бар. Ханшырдак жөнүндө. Тоолок молда жазып кеткен, кытайлык кыргыз Үсейин Ажы жазып кеткен, анан Төлөкхан уулу Төлөк Аксакал жазып кеткен. Үчөөнүн тең таанышып, эң кенен, эң терең Төлөк Аксакалдык экен деп мен жыйынтыкка келдим. Себеби 30 бет. Көп окуялар чагылдырган. 2 бет, 3 бет. Адагы тарыхый окуялар. Кыргыздын тагдырына түздөн түз тиешелүү окуялар. 3 бет, 5 бет кыска жазылган. Ханшырдакка 30 бет. Өзүңүз байкап көрүңүз. Демек бу жерде бир себеп бар да. Эмне үчүн Ханшырдакка 30 бет санжырасын арнаган? Мунун себеби эмнеде? Ушуга азыр жооп беребиз. Негизинен 3 булак тең бир пикирде 17-кылымда аягында Кыпчак уруусунан Кожом Шүкүр уругунан Пайтак деген жеринде төрөлгөн Шырдакбек. Бир аз ажырым бар. Төлөк Аксакалдын санжырасында минтип мүнөздөп атат ата тегин. Тоолок молдо Үсейин Ажы минтет тейит, хан тейит, анан кийин Курманбек, анан Сейитбек, анан Шырдакбек деп берет. Бул алардын айтуусу боюнча. Аксакал, Төлөк Аксакал минтип айтып атат. Мырза Чечендин уулу Токтомат баатыр кан шайланган дейт. Мырза деп ал доордо кат жазып, кат менен иштеген адамдарды мырза деп айткан да. Билимдүү деген сөз. Анан бийлик жүргүзгөндө абдан керектүү маалыматтар чогулткан. Мырза Чечендин уулу Токтомат баатыр кан шайланып 74 жашында көз өткөн дейт. Кичи аялынан балдары токтобойт. Анан кыргыздын ырымы бар да.
улам эле төрөсө токтобойт. Анан кийин койгой. Менин балам эмес деп бирөөгө берип коет. Тууганына же бир эмес деп. Жакында мен балам эмес, сенин балаң болсун деп. Анан эгерде маалынан өтүп аман калса бала, анан кийин сатып алат да. Ушундай ырым болгон. Эми сатып алганда эле алтынга сатып алган эмес. Ырымдап бир буюм берген да. Анткени канча алтын, канча баалуу буюм берсең, ошончо кайта өмүрү кыска болуп калат деген ырым болгон. Ооба. Ошон үчүн бир шырдак берет экен. Сен багып алдың, маалына жеткиздиң, аман болдуң. Мына шырдак аты шырдак болуп, ошон менен Шырдакбек болуп калган ошондон. Шырдакбек болуп калганда, ошентип кайта баласын сатып алган. Ал убакта хандын эл башкарган 2 беги болгон экен. Ошондо Шырдакбек бойго жетип калыптыр. 18 чамасы берде жазылып атат. Ошол 2 бек Күрүчбек менен Жанчарбек дейт. Санжырада жүрөт. Алар элди кууратып, кажап, салыкты эл көтөрө албай турган бийиктикке көтөрүп, анан эл салыктан качып, тарап, тоо таш бөлөк элге жетип чачырайт да. Демек, мына азыркы доорду айтканда миллион кыргыз чачырады да. Ооба. Миллион кыргыз чачырады. Салыкты, жумуш жок, салык чоң болуп. Мына бу жерде 308-6 бетте, менде 386 бетте. Ар кайсы тоо таш араларына эл салыктан коркуп качып кыргыз чачылган дейт. Бул Санжыранын тили менен мен окуп атам. Атанын дөөлөтүнө мас болуп, бийликке мас болуп, 2 бек эл журтту кажап, эл журт аларга кас болуп, же карыялардын тилин албай, же журт башкаруу жайын биле албай турган 2 бек бар эле дейт. Кадимки биздин мынагу акыркы доорду элестетип кетип атат да. Ошонун менен эл кыйналганда бойго жеткен Шырдакбек алар менен куралы жок эле сүйлөшүп, бирок ушундай элге зулумдугун чыдабай, алардын кылычын алып туруп экөөнүн тең чабат. Өзүнүн кылычы менен өздөрүн. Өзүнүн кылычы менен өздөрүн чабат. Дуу болот, чуу болот, чатак болот. Ошондо бу жерде мүнөздөгөнүн сизге айтып берейин. Кармагыла, байлагыла дейт. Анан бир аксакалга келгенде айтат, эми муну териштирип көргүлөчү. Жөндөн эмес. Себеби бар дейт да. Акыркы эле бир 10 күн şu жерде бир ашпозчуга жардамчы болуп келип анан кийин бектерди жайлаганына караганда бул жөндөн эмес дейт да. Анан кийин анда териштирелик деп, анан жанагынын баарын элге кыянат кылган иштерин баарын айтып мойнуна койгондон кийин анан Шырдакбектин кылганы, бул элдин үчүн кылган турбайбы? Бул элди ушундай азаптан куткарган турбайбы деп анан кийин Шырдакбекти хан көтөрүшөт. Шырдакбекти хан көтөрөт, элдин таламын талашкан, эл да колдойт андан. Анын үстүнө өзү деле тектүү жердин урпак экендиги көрүнүп атат да. Эми карабайсызбы, бу жерде хан Шырдактын тарыхта калган артыкчылыгы, улуулугу эмнеде? Ошондон баштап хан Шырдак кыргызга кадырлуу хан болуптур. Хан болгондо кошоматчылар жам болуп дейт. Кошоматчылардын баарын айдаган. Жок кылганда айдаган, Азыр канча кошоматчылар? 25 жылда бийликте. Канча кошоматчыларды биз көрдүк. Алыс кетпей эле коелук. Биздин турмуш, кечеүнкү, мурдагынкы турмуш, бүгүнкү турмуш. Мына кошоматчылар жам болуп дейт. Кайсы президент кошоматчылардан кутулду бизде? Текебер эмес, кичипейил. Биз кайсы падышаны президенти кичипейил, текебер эмес деп айта алабыз азыр. Ойлоно турган маселе. Дагы карыптын кадырына жеткен дейт. Карыптар канча азыр? Биздин бийлик ошолор менен бир тагдырын сурап, турмушун жеңилдетем деп аракет кылабы биз? Мында ойлоно турган маселе. Карыптын кадырына жеткен, жокту жолдош эткен дейт. Элди эне атам деген хан болуп, ким элди эне атам дейт азыр? Кайсы президент? Эл аларга электорат, эл аларга шайлоочу, эл аларга население, атүгүл народ эмес. А бу киши элди эне атам деп. Көрбөйсүзбү кандай? Бу сөздөрдүн мааниси өтө терең болуп атат да.
Eldi жегенди тыйыптыр дейт. Мына 3 сөз. Азыр коррупция канча? Бажы да канча? НДС'тин эсебинен 870 миллион урдалды деп айтты bir ay murun. Bajıda kança 700 milyon dolar жылына урдалып атат деп серепчилер айтып атат. Мунун баары элди жегенби? Жанагы ТЭЦтеги кредитти айтып атат. Датка кеминдеги кредитти дагы текшериш керек деп атат. Тиги Ош менен балыкчы жолунда караш керек деп атат. А бу жерде эмне деп атат? Элди жегенди тыйыптыр дейт. Биз тыя алабызбы азыр? Азыр Саясий эрк керек биринчи адамдын. Акыл керек, эрк керек, сапат керек. Элге күйүп, бышып, бир топ бийликтин аскарыууларынан оолак болуш керек, туурабы? Ушул эле 3 сөздү алсак, элди жегенди тыйыптыр деп. Мына Каншырдак кандай кам болгон, кандай эмгек кылган. Эмне үчүн кыргыз эли муну эстеп жүрөт? Жалаң эле божорго эмес. Жок. Каншырдактын улуу сапаттары менен 18-кылымдагы окуя ошол убакта ушундай адилет кам болгондугун айтып атат да. Чачылганды жыйнаган. 25 жыл бою 1 миллион элди чачып жибердикпи? Шырдакбек менен азыркы 3-4 президентти салыштырып көрсөк, кандай жыйынтык? Үзүлгөндү улаган Хан Шырдак такка мингенден кийин эле кыргыз бай болуп дууланган дейт. Адилет болбой жарабайт дейт. Мына көрдүңүзбү? Кыргыз эмне болгон Хан Шырдактан кийин? Кандай токчулукка жеткен? Кандай бакубатка жеткен? Ашык салык салбаган дейт. 1000 койлуга 10 кой, 100 койлуга 1 кой, 30 бодого 1 бодо. 2 бектин убагында 100 койдон 20 кой. Ким төлөйт? 100 койдон 1 кой. Эми 1 кой аңга деле котур болуп деле же ит кушка деле кетет да, туурабы? Бирок ошол жыйнаганды эле колунда жокторго кайра таратып берген да. Ага жетемин азыр. Ашык салык салбаган бу кам болгондон кийин салыкты 10 эсе азайтыптыр. Элестетип көрүңүз, азыр орто салыктын түшүгү 20%, 18, 20, 25%. Карабайсызбы? 25%дан 10 эсе 2%га ким түшүрөт азыр салыкты? Мына азыр тарых, а бүгүнкү кыргыздын абалы кандай? Мына салыкка келелик. Көрдүңүзбү? Карып менен мискиндин абынан кабар алып турчу экен дейт. Кембагал, турмушу өтпөгөн, кыйналгандар кандай болуп атасың, эмне болуп атасың, кандай жардам керектен. Азыр бийлик кабары, азыр кат жазуу бекер. Бийликке кат жазган жооп жок эч качан. Сотко жасасыңбы, бөлөк мансапка жасасыңбы, жооп албайсың. Элдерди кабыл алуу деген жок кесе азыр. Элдин муктаждыгын, элдин көйгөйүн кайсы бийликтеги киши угуп турат азыр. Эми Хан Шырдак калыс хан болгон, ичкени кызыл чай болгон дейт. Журт кыдырып жүрүп, көрдүңүзбү? Анан бойго жеткенден кийин колукту издейт да. Эми бу жерде кызык нерсе, жана кымыз ай деген колукту болот да. Чыккынчы деп айтпадыңыз. Сулуу кыз болот да, Эми ошондо кыргыздын дагы бир артыкчылыгы, даанышмандыгы анан сынайт да. Сынчы аксакал алба десе болбой алып атпайбы? Мына ушул жерге келейин, биротолу аттап кетпей. Ошондо көрүп туруп, жанаалы сынчы минтип айткан экен. Сыны бийик, сырты түз, сулуулугу бар экен, ала көөдөн акыл жок, акмак, кыраак жан экен. Эчки сан тыйтаң, эрге жакын шыйпаң деген мына ошол Алла берсин батасын, акылы жок, бул шайтан деген. Не деп алдын көрө билип айтып койгон экен да. А бирок Хан Шырдакты адам да, пенде да, сулуулугуна кызыгып болбой алат. Аягында жанагындай окуя болот. Бул мурда үйлөнбөгөн баягы жаш бойдок жигит болуп атат да, ошондон дагы тиги кыздын сулуулугун көрүп, анан болбой эле тиги аксакалдын айтканына болбой эле үйлөнүп алып атпайбы? Бирок бир нече көп жыл, бир топ жыл, 20 жылдай жашап бала көргөн эмес экен да, Адагы жанагы эми турмушту терең, эгерде мындай терең сөз кылсаң, бекеринен деле киши качып кеткен жок. Себеби бала төрөбөсө, кийин кичи аял алып берсе,
Андан 6 бала төрөлсө, анан Каншырдакка келгендерин баары ошол үйгө түшсө, ошол үйдөн коноктонсо, анан тиги ич күйдүү болот дейсиз. ич күйдүү болот дагы, көрө албастык болот, ичи тарлык. Бул Төлөк Аксакалдын вариантында бул Кымызай сулуу кийин налог жыйнагыч болот экен да. Ошол кызматта болот да, Миршут деген кызматта болуп, налог жыйнап, анан ошол жанагы душмандар, калмактар налог баягы төлөп турган төлөмдү барып жыйнап алып келчү экен да. Анан ошондо баягы сүйлөшүп калуунан тигилер дагы мунун жанагындай социалдык абалын билгенден кийин, "Ой, сени биз бу жерден аябай колубузга көтөрүп шаардын башчысы кылып алабыз. Давай бизге иштеп бер" десе, анан кийин жанагындай секреттерин айтып, анан боз жоргону мине качып отурбайбы? Туптуура. Туптуура. Бу жерде турмуштун окуясы да ич таарлык кылып, көрө албастык кылып, Каншырда көбүрөөк кичи аял менен болуп, келди кеттилер, ошол үйгө түшкөндөн кийин өзүнүн кайсы сезип, мурдагыдай болбой, анан кийин өч алууга өттү да, карабайсызбы? Анан 20 жыл жашап төрөбөсө, кийинки аялы биринин артынан бирин 6 бала төрөп берсе, анан ошондон дагы тиги ич күйдүү болуп атат да, Эпти ошондой маселе. Дагы бир Каншырдактын өзгөчөлүгү, эң чоң эрдиги деп айтсак болот. Ал убакта кандай болгон? Калмактын үстөмдүгү. Жылына 600 калмак келип, Кыргызстан албан налог жыйнап кетип турган. Ошондо 30 миң койдон эле 30 миң беришкен. Жылкыдан андан көп берген да. Демек, Кыргыз тапкан ташыганын калмакка жылына берип турган да. Эми ошондо бирок Каншырдак келгенден кийин наоборот ала турган болуп калган. Эми ага жетебиз. Каншырдак хан болгондон кийин биринчи эле жолу 600 калмак келсе, минтип жазып атпайбы? Мал айдоого келген 600 калмактын аттарын тартып алып, аттуу баштуусун орго салып, карапайымдарын ханына бар деп айдап салган экен. Демек, жүрөк керек да. Мен төлөбөйм мындан кийин. Мындан кийин төлөбөйм. Бербейм, Кыргыз эл бербейт силерге деген. Эми ошол окуяны түшүнүш үчүн, ошол маалды түшүнүш үчүн Каншырдактан кан боло электен 20 жыл мурун кыргыздар чын эле нарындан, көлдөн, сүйдөн сүрүлүп, жарымы Кисарга кетет, жарымы түштүккө, Андижан, Наманганга кетет да. Ошентип бул окуя тарыхта эмне деп айтылат? Бул жай мезгилинде болгон экен. Жайлоого кыргыздар тарап-тарап көчүп кеткен да. Тиги жайлоодо, бу жайлоодо чогула албай калган да. Калмактар күтүүсүз капысынан кирип калып, Жамгыр деген баатырды өлтүрүп, анан кийин кыргыздар чегинип, айла жок, баарын таштап качкан да. Тарыхта мындай саптар бар. Короосу менен кой калды. Желеси менен бие калды. Матоосу менен төө калды. Тигүлүү болду бойдон үй калды. Мөлтүрөгөн ысык көл, кең сары өзөн чүй калды деп. Канча жерден кыргыз сүрүлгөн. Жай мезгилде камы жок, күз келгенде кыргыз кыйналды да. Бул мына Белек Солтоноевдун китеби. Мен муну бир эле сүйлөм окуп берейин, себеби ошол абалда кыргыз кандай оор күндөрдү кечиргенин туюндуруп турат. Белек Солтоноев мынтип жазып атат. Анжиянга кыргыз киргенде көбү шаарга, кыштакка, өзбекке тентип кирип кеткен дейт. Ачарчылык болуп, жаман катындар эгерде өзбектер терезеден ийиктей нан көрсөтсө, ерин таштап тийип кеткен дейт. Жаман катындар. Жакшы катындар балдарын өзбекке сатып, эгерде албаса Сыр дарыяга ыргытып жиберип, эрине эмчегин эмизип, сен мекенди куткарасың душмандан деп аман сактап калган дейт. Элестетип көрүңүз. Балдарын Сыр дарыяга ыргытып, сен өлбө, сен ата журтубузду душмандан бошотосуң. Сен өлбөгүн, баланы дагы төрөйм мен деп баланы Сыр дарыяга ыргыткан, же болбосо бир токоч нанга баласын саткан доорду элестетип көрүңүз.
Кыргыз кандай абалга жеткен. Ошондон кийин калмактар жылына жанагындай зор албаны алып турганда эми каншырдак салыкты азайтса, калыс болсо, жетим жесирлерден кабар алып турса, аларга кам көрсө, кошоматчылардан арылса, туурабы? Бул эмне деген кам болгон? Булуу болгон да бул. 25 жылда биздин президенттердин салыштырып көргөнлүкпү кылганын, анан кийин мына 4,5 миллиард доллар карызга кыргыз элин батырдыбы? 4 президент биригип. А бул киши болсо кандай аракет кылды? Эми калмак башчылары каншырдак менен чабышат турбайбызбы анда? Анан аскер топтой баштайт да. Анан кайта эл журттан сөз келет да. Аскерлерди машыктырып даярдатып анан каншырдактагы ага даярдык көрөт. Эң кызыгы ушул жерде болуп турат да. Бул тарыхый маалымат биз үчүн өтө маанилүү. Мына минтип айтып атат. 80.000 койду айдатып, 10.000 төөнү шайлатып, 60.000 жылкы алып, курал жарак алууга Жапанды көздөй жол тартып дейт. Элчилерди Японияга жиберип атат да. Курал алып келгиле деп, алтын, күмүш эмелердин баарын төөгө артып туруп. Дүнүйө, тери, баалуу, кундуз, сүлөөсүн, суусар тебетелерин, суусай терилерин баарын берип, алтын, зергер, күмүштүн баарын жүктөп, мына 60.000 жылкы, 10.000 төөгө жүктөп туруп, 80.000 койду айдатып, бай Жапонияга барып курал сарып. Бул эмне деген эрдик? Биздин президенттер эмне кылып атат? Мына 25 жылдын ичинде таратып, элди тоноп жеп бүттү го. А бул эмне кылып атат? Бул айтып атат, мына калмактын албанга келген адамдардын баарын кайтарып жибердим. Калмак келет, эми биз даярданалык деп. Ошондо бул кишинин кемеңгерлиги кан иретинде мынтип жазып атат. Bir tümön жигитти жаа атууга машыктырат дейт. Bir tümön жигитти найза сайууга машыктырат дейт. Bir tümön жигитти балта чабууга машыктырат дейт. Каншырдак өзү да кошулуп машыгат дейт. Биздин президенттерден ушундай иш кылынат деген ой тегиле келбейт болуш керек эч кимге. Мына карабайсызбы кандай? Жаа тартып, найза сайып, кылыч чаап жатса, аялдардын ичинен 8ге чыккан бир кыз, 12ге чыккан бир кыз, биз дагы үйрөнөлү деп барган экен дейт. Кандай доор болгон? Элди бириктирген. Душманга бир да чыгалып деген. Элди бириктирип. Азыр болсо мына саясаттын баары эле ким уурдаптыр, ким жептир, ким камалыптыр. Анан кийин же ким дагы камалат экен деп. Ким дагы камалат экен, ким кайсы кызматка барат экен деген эле сөз. Ооба. Мекен жөнүндө, улут жөнүндө, келечек жөнүндө, урпактар жөнүндө, калыстык жөнүндө, адилет жөнүндө сөз барбы Кыргызстанда бүгүн? Мына Каншырдактын улуулугун байкайлык. Жөн эле санжыр эмес. Бүгүнкү биздин абалга салыштырып көрөлүк. Кандай даярдык көргөн? Эми эмне деп атат? Мына Жапанга кеткендерден кабар угуп көрөлү деп санжырып жазылып атат. Жапанга жөнөгөндөр ат төө алып, мал айдап, жонуна күмүш зар артып, уктабастан жол жүрүп, 6 ай болгондо Жапанга жетип барыптыр дейт. 6 ай дейт. Мына бу жерде 80.000 жылкы деп атат. 60.000 жылкы, 80.000 койду. Сиз бала кезде көрүп калдыңыз. Айыл көчкөндө. Bir айылдан 1000 жылкы болчу эле го, 500-600 жылкы. Сиз 1000 жылкыны элестетип көрүңүз, айдап. Кыргызстандан Ала Тоодон Жапонияга барыш. 60.000 жылкыны кантип айдап барат? Бул эмне деген иш? Кимдин колунан келет? 1000 жылкыны айдоо өтө азап да. Эми аны бир киши эмес, аны дагы бир туура жүздөгөн кишилер айдаган. Жүздөгөн киши айдады. Аны жолдон карактабасын деп аскер да кайтарган. Караңызчы, кандай азаптуу, кандай өтө түйшүктүү чарага барган Каншырдак. Ошонун баатырлыгы менен, эрдиги менен, ошонун көлөгөчтүгү менен, өжөрлүгү менен ушул иш болуп атат да. Ушунча 1000 жылкыны ошака 6 ай айдап барыш деген эмне деген тозок? Эми мындай. Ошондо элчи болгон Кул мырза Чечен минтип айтыптыр. Тегибиз бирге элбиз деп, атабыз бирге теңбиз деп
Курдаш керек, эл керек, курчанууга бел керек, курал балта ал керек, ушундай күндө кереги тийбесе туугандык бизге не керек деп Кытайдын, Япондун императоруна айтып атат. Биз тууганбыз, тегибиз бир деп атат да. Чоң маселе, бул жөн эле сөз эмес, жөн эле ыр эмес. Тегибиз бир, атабыз бир дейт. Анан ушундай кыйын учурда бизге туугандык болбосо анда биз эмнеге керек дегендей кылып атат. Мен окуп берейин Санжыранын өзүнүн сөзү менен. Деген экен, Жапандын ханы конокторду абдан сыйлап, эс алдыргыла, биз абдан ойлонуп көрөлү деп, аларды конок сарайга жайлап, жаткызып коюп, Жапан тарыхындагы Жаан-нама деген китебин алып, уктабай карап, эки улуттун бөлүнүп кеткенинен бери 100ге жакын урук өтүшүп кеткендигин көрүп болуп, мунун башына күн түшпөсө келбейт эле деп обазгеринен эмне соогат алып келиптир десе, 80 000 кой, 10 000 төөдө жүк, 10 000 ат бар. Анан мындай печеттеген кат бар деген экен дейт. Бу жерде көңүл бура турган нерсе. Жазып атпайбы? Жапан тарыхында китебинен алып караса, эки улуттун бөлүнүп кеткенине 100ге жакын урук. Муун деп коелучу, 25 жыл бир муун тарыхта ушундай. 2,5 миң жыл экен да. 2,5 миң жыл же 25 кылым. 25 кылым. 17-ci кылымдын аягында болгон окуя. 17-ни алсак, биздин доордун 17-ci кылымын алсак, биздин доордон 8 кылым мурда болуп атат да. Биздин доордон 8 кылым мурун бул Карасук тагар маданиятында, Андрон Карасук маданияттарынын доорунда тарых далилдеп атат. Эми угуп туруңуз. Манаста мындай сап бар. Көкөтайдын ашын берерде кабар жеткизет. Аты ким эле? Айдар беле? Жаш Айдар. Алтын көкүл Жаш Айдар. 60 тилди билген Айдар деп. Ошондо мындай сап бар. Сулаймандын тушунда, бул Соломон Жөөттүн пайгамбары, биздин доордон 9 кылым мурда өткөн киши, тарыхый киши. Соломондун доорунда журт бузулуп ошондо жабырга малын салыптыр, Кытайдан качып кыйла журт алыска кетип калыптыр. Жайы жакшы болуптур, Жапон атка конуптур. Сыймун, арал, жери бар, көтөрмүш деген ери бар, сен кабарды айта бар деп Айдарга айтылган Манастын саптары бар. Соломондун тушунда деген бул 9 кылым биздин доордон мурун Япондун императору айтып атат, 100 урук өтүптүр, 25 кылым же болбосо 8 кылым биздин доордон. Мурда 25 жыл деп орто эсеп менен орто эсеп менен айтабыз да. Балким 9 кылым деле болушу мүмкүн. Демек Манастагы саптар, Санжыра, муногу окуя төп келип атабы? Тарыхый окуя менен да туура келип атат. Туура келип атат. Эң негизи биздин туугандыгыбыз жөнүндө сөз болуп атат. Өткөн жолу мен сизге айтпадымбы, канча Япондун ысымдары Кыргыздын ысымдары менен бир, канча Япондун сөзү биздин сөз менен мааниси бир. Анан Япондун тарыхында жанагы 3-кылымдан биздин доордон 8-кылымга чейин Кофун доору дөбө маданияты, дөбө доору деген. Дөбө мүрзөлөр 10 000 дөбө мүрзө калган. Дал келип атабы? Дал келип атат. Эми падышасы минтип айткан экен. Булардын ичинде тарыхты билген билерман бар экен. Коюн өткөзүп алгыла, зарын өткөзүп алгыла, жылкысын өткөзүп алгыла, 10 000 төөнүн жонуна алышынча жарак бергиле. Элестетип көрүңүз, деңизден канча кеме менен ушунун өткөн, канчасы чөккөн, канчасы эмне болгон, кандай азап, кандай тозок. Деген экен, иштин баарын бүткөрүп болуп, алдыңкы төөдөгү бир ак таардагы нерсени көтөрүп кирет экен. Таарды ачса туз экен. Тартууга мал, зар алып келет, бирок туз алып келеби, кандай деп билермен бул эмнеси дейт? Аксакалдарын чоңултупту. Кеңеш курса 130 жаштагы бир карыя минтип айтат экен. Бул хан Шырдак өтө даанышман хан болсо керек. Уругумдун уругуна чейин туздай татып өтсүн деп туз жүктөтүп койгон экен деп айтып өттү. Ошо менен эртеси курал берген кылыч, найза, айбалта,
12 кырлуу чокмок, топучалык ок жеген барденке деген мынтык, муштай ок жеген сал найза деген мынтык, бир атаке, 2 атак, 3 атаарын мылтык сыяктуулардын 10.000 төөгө курал артып, чоң олжо менен элчилер жанып келген экен дейт. Бул Санжырадагы маалымат. Санжырадагы маалымат. Эми бу жерде Туз деген кыргыздын өзүнүн салты боюнча туз өтө туз менен антташат го. Туурабы, тузубуз урсун дейт, туурабы? Мына салтыбыз тузун татып калдым эле деп мен жамандык кыла албайм, мен тузун татып, туз ыйык тузу. Мына эки элдин окшоштугу, салты бир болгон үчүн эң алдыңкы төөгө таарга туз берип жиберди дейт. Мунун мааниси түшүнгөн адамга бул чоң дипломатиялык жеңиш, чоң дипломатиялык белги. Ошо менен кыргыздар жанагындай курал алып келет. Бу жерде 40 барак. Мунун баарын чечмелеп айтып отурганга убакыт жок бизде. Жок 35 экен, 380-ден 410-чу. 35. Мына мен айрым жерлерден токтоп атам. Ошо курал менен келип калмактарды жеңет. Жеңгенден кийин Шырдактын даңкы 5-50 тайпа ханга жетет дейт. Бөлөк элдерге. Ошондо кыргыздардын ичинен Бекболот бай деген бар экен. Ал кыйланы көргөн чал экен. Бирен тоонун арасында кула менен бирге жүрүп, бир кула бээси тууган мал экен деп боз жоргону Шырдакбекке тартуулайт. Баягы быштыдан асыйга өтүп калган мезгил экен деп анан айтып атпайбы, сыры белгилүү болуп калды да, сапаты белгилүү болуп калбадыбы. Мына бу жерде биз көңүл бура турган бир маселе, анан боз жоргого өтүп кайта кайрылбайбыз. Ошентип калмакты жеңет хан Шырдак. Калмакты жеңип, анан калмак кайта кыргызга албан төлөйт. Кайра кыргызга налог төлөйт. Налог төлөйт кайта. Бул эмне деген эрдик? Биздин тарыхта мындай окуялар канча болгон. Мына бу жерде минтип айтат. Бул дагы өтө маанилүү биз үчүн. Мурунку кыргызга салган зар үчүн ар жылы кыргызга калмак 100.000 кой наркында төлөм бересиңер. 100.000 төө аш бересиңер. Ушуга көнсөң эл журтуңарга кайткыла, көнбөсөңөр өкөт айгабы же башкабы кабар берсеңби баардык калмакты жыйып уруш кылып келсеңер деген экен. Ультиматум койгон экен да. Же муну бересиң, же мындан ары силерди кырам деген экен. Хан Шырдак. Эмне карабайсыз, ошондо тегерегиндегилер эмне кылат? Шырдак абдан кеңчилик кылып таштаган экен. Калмактардын элчисин жолго салган соң аксакал би казылары жыйылып Шырдакка келип минтип айтат экен. Хан Шырдак, буларга эмне мынча кеңчилик кыласың? Минте берсең кыргызды жеп тынасың. Разы болбойт да ошого. Деген экен. Ошондо Шырдак, хан Шырдак минтип жооп берди. Бир улутту тукум курут кылсаң, сенин тукумуң дагы түтөп кетет деген. Эмне дегенде аябай чоң философия жатат экен. Кандай философия? Бул адамзаттын деңгээлиндеги философия. Айкөлдүк бар бу жерде. Акылмандык бар бу жерде. Боорукерлик бар бу жерде. Мына мен улайын. Бир улутту тукум курут кылсаң, сенин тукумуң дагы түгөнөт. Колума келди деп зордук, зомбулук кыла берсе, акыры карыпчылыкка айланып калат. Эмне деген кемеңгерлик? Кайра эле өзүңө кайтып келет деген нерсени айтып атат да. Биздин президенттер канча элине зордук, зомбулук кылды. Мына Акаев 4 миллиард доллар, 5 миллиард доллар, Бакиев 9 миллиард доллар кимден урдап кетти? Кыргыз элинен да. Эмне деген кыянаттык иш кылды? Туурабы? Эгерде муну акылга кирсе, биздин депутаттар, биздин губернатор, акимдер ушул акылга жетсе, кыргыздын турмушу бүгүн бөлөк болот эле да. Мен улап коеюн, минтип айтып атат. Зордук, зомбулук кыла берсе, акыры карыпчылыкка айланып калат. Адам тургай, hayvandın tukumun kurut kılış durus emez. Ne деген genialni гуманизм ya? Adam emez. Hayvandın tukumun kurut kılgan durus emez de.
А биз көрүп атабыз бүгүн канча хайванаттардын тукумун кырып жиберди адамзат. Туурабы? Мисалы калкан көпөлөк деген бар эле, биз калкан көпөлөктү көрбөй калдык. Да. Кандай кооз, күрөң, көк, кызыл тасыл. Курт кылып атпайбызбы? Туурабы? А бул айтып атат. Бул кыргыздын философиясы, кыргыздын наркы, кыргыздын улуулугу, Кыргыздын дүйнө таанымы. дүйнө таанымы, кыргыздын даанышмандыгы. Адам тургай айбандын тукумун курут кылыш дурус эмес. Аттуу баштуу калмактардын каршылашканды өлтүрдүк. Карапайым элдин. Карапайым букарада эмне күнөө деп атат. Душман болсо, чабышса, ушунча зордук көрсө, а бирок карапайым элдин кыргыз эмес, калмак элдин канын көрүп атпайбы? Айтып атпайбы, карапайым букарада эмне күнөө деп атат. Кандай даанышмандык. Муну дагы жаратуучу пендем деп жараткан. Кыргыздын учу узарып калсын, уругу үзүлбөй, акыр заманга чейин барсын. Бир эле диниң, тилиң башка болгон менен бул дүйнөдөгү адамдар окшош жансın. Чоң философия экен дерде. Бул философия Кыргыздын деңгээлинен эмес. Бул философия Адамзаттын деңгээлинен келип Бириккен Улуттар уюмунун трибунасынан чакырык кыла турган философия болуп атпайбы? Көрүп атпайбызбы канча Сирияда эмне болуп атат? Иракта эмне болуп атат азыр? Палестинада эмне болуп атат? Эмне болуп атат? Мына азыр жанагы Индияда бир мусулмандарды дагы эмне кылды? Кандай мусулмандарды 600 миң мусулман эмне болду? Жер которду го, туурабы? Афганистанда эмне болуп атат? Бул кишинин философиясы кандай? Минтип айтып атпайбы? Муну да жаратуучу пендем деп жараткан. Анан кийин бир эле диниң, тилиң башка болгон менен бул дүйнөдөгү адамдар окшош жансın деп атат. Баары биз Кудайдын алдында бирдей элебиз деген мааниде айтып атат. Бул биз ушул акыл менен бала бакчада, мектепте, жогорку окуу жайларда бийлик жүргүзгөндө муну бадырайтып жазып коюш керек. Бул негизи аябай толеранттуу эл экендигин Хан Шырдактын ушундай даанышман журтбашы болгондугун айгинелеп жазып атат да. Кыргыздын, жалпы кыргыздын касиети да. Караңызчы, эгерде өчөшүп эле ошо менен тукум курут кылбай, букарада күнөө жок деп атат. Эми бул жерде бүгүнкү күндө биз баягы улам батыштын баягы тарбиясын, батыштын дүйнө таанымын өзүбүзгө сиңирүү менен өзүбүздүн ата бабабыздан келе жаткан дүйнө таанымыбызды жерип койгондун кесепетин көрүп атабыз да бүгүн. Бул Санжыранын пайдасын көрүп атасызбы? Ооба. Биз Санжырадан бир эле бетин окуп, канча ойго келип атабыз. Мунун баарын элге, журтка эмне үчүн айтпайбыз? Жаш балдарды эмне үчүн тарбиялабайбыз? Улуу бабаларыбыздын мындай керезине, мурасына, үлгүсүнө эмне үчүн кайрылбайбыз? Мен улап коеюн. Бу жерде чоң маселе бар. Шырдактын ичи өтө кең, баарына теңдешип, урматы ашып, айланасындагы 72 хан баракелде Шырдак деп кеңеш кылып, анын аты алайга, даңкы далайга кеткен экен деп атат. Ошондой сапаттар менен атак даңкы далайга кетти деп атат. Биздин эгемен доорунан бери 4 президенттин атак даңкы канчага кетти? Өзбекке кеттиби? Казакка кеттиби? Тажикке кеттиби? Туркменге кеттиби? Тетир жагынан кетти да. Тетир жагынан кетип атат. Оң жагынан кеткен жок. Оң жагынан кеткен жок. Хан Шырдак эмне кылды? Биз муну качан баглайбыз? Качан биз буга кайрылабыз? Качан биз улардан рухий азык алабыз? Эми угуп туруңуз. Бул Шырдактын тарыхы аты 72 улут тарыхында жазылып калган деп атат. Биздин 4 президенттин тарыхы кайсы элдин тарыхында жазылып калат? Кыргыздын тарыхында да кара тамга менен жазылат. Же туура эмес айтып атам? Туура. Мына Хан Шырдактын бизге үлгүсү. Ошол улуттардын ичинде мындай бир макал бар. Адамдын кең пейилдиги, айкөлдүгү манастай болсо, жердин түзүү Энесай менен таластай болсо, акылы Хан Шырдактай болсо, аалам чынар тал болот эле деп.
Канчырдакты Манастын катарына коюп атабы? Ооба. Эми негизи ушул жерде жазылган, осы Кыргыз санжырасындагы жазылган сыпаттары менен болсо, бул Манас Айкөл Манас атабыздан кем эмес. Эл эсинде калган, кыргыз тарыхында калган. Башчысы экендиги анык көрүнүп турат да. Муну мен жазган жокмун да. Муну Төлөк Аксакал жазган жок. Төлөк Аксакалга жакында мына 32-жылы төрөлдү. Муну биздин бабалар жазып кеткен. Ооба. 3 кылым мурда жазып кеткен. Келечекте урпактар окусун ушуну, ойлонсун, ушундан сабак алсын, ушундан үлгү алсын деген максат менен, туурабы я? Туура. Эми мен улап коеюн. Дүйнөдөгү 404 түрдүү элдин баары жогу, ошол бир талдын түбүнө коноор эле деп атат. Эмне деген чакырык? Дүйнө жүзү ошол наркка келет эле. Эгер ошол Шырдактын Адилеттүүлүгүндө, идеологиясын калыстыгындай кыргыз жүргүзсө, бул практически оондун ишин аткарган экен да. Мына карабайбызбы? Кийин калмактардан уккан кулак, көргөн көзгө Шырдактын иши жагып, калмактарга жагып, душманга жагып. Жагып Шырдак ар жылы калмактар айдап берген аш, жыйып берген малын алып келип, кедей, жакыр, кембагал, жетим, жесир, жоксуздарга бөлүп берип турган дейт. Бул бир эле кыргызга эмес, ошол айланасындагы бардык элдерге ошону айтып атат да, айтып атат бер деп карабайсыздарбы? Кедей эми дагы кыргыз түгүл дейт. Татар, таджик, түрк, каракалпак, хакас, шибе, солон, таранчылардын жоксуздарын жыйдырып, кыргыздан ашканын бердирген экен дейт. Биздин 4 президент муну кылбай эле койсун. Кыргыз элин тентитип, жакырчылыкка салып бербедиби? Кышында мына 5 күн тоңду го байкуш ел. Канча миллион долларды жеп койгон. Канчырдак эмне кылып атат? Кыргызга эмес, татарга, тажикке, түрккө, каракалпак, хакас, шибе, солон, таранчылардын канча элдин тегерегинде баккан. Биз бул улуулук менен эмне сыймыктанбайбыз? Эмне үчүн биз балдарга муну окутпайбыз? Эмне үчүн биздин балдар ошол жерлерге, азыркы тажик элдерге барганда, бир доордо биздин бабабыз Канчырдак ушундай кылыптыр деп айтпайт? Билбейт себеби. Туурабы? Билбейт. Билбейт. Эми бул 32 тайпа түрк элинде ар кимиси өз алдынча кан болсо дагы, ар жылы бир ирет жыйын кылып, бардыгы кылган иштерин Канчырдакка айтып, ынтымак менен 25 жыл жыргал жашаган экен дейт. Афганистан, Пакистан, Түркия, Мисир Шырдактын коргону, Шырдактын турган жери, Шырдактын сөзү деген ис калган деп атат. Шырдак бир адам, бирок тынчтыкты сактап, ошол дөөлөттөргө кадыры өткөн үчүн Шырдактын наамы 1000 адам. Муну мен жазган жокмун да. Туура. Эми карабайсызбы? Ошо доорду эмне деп мүнөздөп атат? Калыстык жакшы, эл жакшы. Калыс айткан кеп жакшы. Ала берсең параны, артыңда элиң кас болот. Бул илип коюш керек бүгүн муногу Совет көчө менен Манас проспектине, Чүй проспектине илип коюш керек муногу бабалардын сөзү деп туруп. Ала берген параны, артыңда элиң кас болот. Арамдан тапкан оокатка кутуруп жигит мас болот. Балаңа тийбейт пайдасы деп ушу доорду мүнөздөп санжырада Канчырдактын доорунда карып менен мискинди бөлбөй такыр бай кылган, жетим менен жесирди жеткирип көөнү жай кылган, Алтыхан кыргыз бул элдин ал оокатын тең кылган, кайран Шырдак каныбыз, ак калпак кыргыз ойлочу, кайсы жериң кем кылган, бүтүн дүйнө элине кыргыз деп атын дүн кылган, ашкере жыргалы күн ошол элдер тегиз байган дейт. Бул биз 25 жыл ушунун бир сабы мүнөздүбү 25 жылга? Эмне үчүн биздин президент болом дегендер, биздин мансапкорлор, биздин аксакалдар, биздин илимдердин академиктери, аттуу баштуулар
эмне үчүн ушуну окуп ойлонбойт? Айланайын, Каншырдак берде айтып атпайбы? Дүйнөгө дейт. Бүтүн дүйнө элине кыргыз деп атын дүң болгон дейт. Биз бүгүн дүйнөгө эмнебиз менен дүң болуп атабыз? Эмнебиз менен? Коррупция деп эле мына 6 айдан бери эле коррупция, 6 жылдын коррупциясын териштирип аягына чыгарбай жатат. Эми ушу Каншырдактын өзүнө тиешелүү сөздү токтотуп азыр боз жоргого өтөлүк. Бу жерде мындай, мына Каншырдактын элге кылган эмгеги, өзүнүн артыкчылыгы, улуулугу, айкөлдүгү жетиштүү Санжирадан кабар алып атабыз. Биз эмне үчүн Каншырдакка Бишкекте, Борбордо айкелин, эстелик орнотпойбуз? Эмне үчүн? Кийинки муундарга ушундай сабак биздин болсун, атабыз өткөн деп. Музейде эмне үчүн мунагу маалыматты бербейбиз? Мектептерге эмне үчүн минтип окутпайбыз? Эмне үчүн жыйындарда сөз кылбайбыз? Мына карагызчы, биз сыймыктанчу, улуу эл башчы Каншырдак кандай улуу иштер менен дүйнө элине кыргызды дүң кылган дейт. Туурабы? Биз өрнөк ала турган окуя жазылыптыр бул жерде. Пример да. Китептин баасы жок. Бул баасы жок. Себеби мындай маалыматты биз кай жерден алабыз? Мына азыр колубузга тийип отурат. Улуттук идеологияны издейбиз, жазайбыз деп эле айтып келатат. Мына улуу бабаларыбыздын үлгүлүү, өрнөктүү өмүр баяны баяндап турат бу жерде. Бул 3 кылым мурда жазылган маалымат. Ошон үчүн биз бу кишидей эл башчыга муктажбыз. Бүгүн да. Себеби сырткы карызыбыз 4,5 миллиард. Эгерде ачуусу келсе Кытай жерибизди алып алат деп коркутуп атпайбы? Ооба. Бу да коркунуч жөн эле жерден айтылган эмес, туурабы? Миллион кыргыз тентип атабы? Тентип атат. Канча кыздарыбыз бузулуп атат. Канча балдарыбыз жумушу жок жүрөт. Каншырдактын кылганын караңызчы. Белек Солтоноев кыргыздын абалын айтып берди, Ошондон кийин Каншырдак эл башкарган. Ошондон кийин Калмак менен кармашкан. Ошондон кийин барып анан мындай улуу иштерди жасап 72 тайпа бөлөк элдерге ошолор келип кеңешип турчу дейт. Отчетун берип турчу деп атпайбы? Караңызчы. Эмне үчүн? Ал калыс, ал адилет, ал акыйкат. Ошону менен тарыхта калып атат да. Эң өкүнүчтүүсү Совет доорунда мунун баары багы эзүүчүлөр, тайпасы, эксплуататор, булар элди эскен деген жалпы мындай саясат менен биротолу жок кылынганда элдин эс тутумунан бул эл эс тутумун ажырап калбады. Өзү дагы жакшы баягы кыргыздын бир бөлүгү ошол Кытай тараптыга болуп калып, Кытай мамлекетинин карамагында болуп калып, анан ошол себептен дагы бул тарыхтар сакталып бүгүн бизге жетип отурат да. Болбосо эгер ошол какшаалдагы Кызыл Суудагы кыргыздар деле Совет мамлекетинин карамагында болгондо балким бул тарыхтар деле жок болуп кетмек. Туура. Бирок Темирке өзүңүз айттыңыз кече Төлөк Аксакалдын дүйнөдөн өткөнүнө арнап бир кайталап берип атасыз. Бул Санжираны Кыргызстандын ичинде Кушчу элинен Данияр Казы атка артып Кытайга алып барган деп айтпадыбы? Бул 20-жылдары баягы молдолорду, казыларды, куугунтуктап, байларды куугунтуктап Сибирге айдаганда ошондо сактап калган. Сактап калыш үчүн ошол жака качкан экен да, алып качкан. Демек башы бияктан кеткен. Дагы бир кызыгы, баягы орустун аскерлери, Совет аскерлери го жетип калган мезгилде, жетип кармай турган болгондо, баягы күйгүм кирип бараткан экен. Анан алтыны бар экен да, анан золото деп туруп анан баягы ыргытканда шалдыр-шулдур деп түшөт да. Алтын деп анан баягы алтынга кармап калганда анан качып кеткен экен да. Болбосо дагы колго түшүп калмаган экен. Эми мындай да. Демек бул алтынга караганда алтындан да баалуу китеп болгон үчүн ошону алтынды чачып туруп алып качып атат да. Ошол Кушчу элинен чыккан Данияр Казы окат атка артпай, куржунуна салбай, алтынды жанагындай амал үчүн негизи бул Санжираны сактап калып атат да. Ооба. Демек жалаң эле аякта эмес. Бу жердеги кыргыздарда да мындай маалыматтар болгон да.
болгон да. Ооба. Терде сакталып калды. Себеби 70 жыл Совет доорунда мунун баарын жытын билсе эле камап, соттоп, куунтуктап, жумуштан айдап, ушундай жаман көрүнүш болбоду. Ошон үчүн жараткан өзү Совет доору 70 Совет өкмөт 70 жыл өкүм сүрдү. Анан бир күнү айтты да, болду, мен теңдебесем болбой калды деди. Анан 3 алкаш арак ичип отуруп союзду таратып жибербеди. А бирок биздин колубузда мунуга тийип калды. Себеби кытайлык кыргыздарда андай идеологиялык репрессия болгон эмес. Болгон, бирок эми анчалык биздегидей кеткен эмес да. Катуу болгон жок да. Бияктарын эпкине эле барган да. Эпкине барган. Демек, жыйынтыгы мындай. Мына жана Манас бабабыздын катарында айтылган адам жөн адам эмес. Биздин сыймык, биздин даанышман, кемеңгер, акыркы кыргызды башкарган, дүйнөгө кыргыздын атын дүң кылган Хан Шырдак. Бул кишиге эстелик коюшубуз керек. Азыр Шырдакбектин боз жоргосу жөнүндө. Агай, ушул боз жорго жанагы күүнү боюнча баштадык элек. Ушул күү менен ошол күүнүн чыгышын дагы бир тарыхын айтып берсеңиз, баягы ушул Шырдакбектин боз жоргосу деген күүнүн идеологиянын негизинде кыскартылып берилип келгендигин айттыңыз. Ал эми сиздин баягы иштеп чыккан вариантыңыздын негизине ушул эмгектер өгөлгө болуптур. Бирок күүнүн тарыхы бул узак, ошо толук кандуу кылып чагылдырганга аракет этиптирсиз. Ошол боз жорго жөнүндө анан ушул күүнүн тарыхын айтып берсеңиз. Санжырада минтип айтылып атат. 60 күнү жол жүрсө арыбаган боз тулпар, 70 күнү жол жүрсө желибеген боз тулпар, Шырдакбектин багына жаралып калган боз тулпар, жал куйругу жайылган, жалпы кыргыз элине кайыптан издеп табылган. Бул Шырдакбек эмес, жалпы кыргыз элине деп атат. Себеби ошол боз жорго келгенден кийин дагы Шырдакбекке дагы андан ары кут көбүрөөк келип, анан ошонун аркасы менен кыргыз эли жанагындай жакшы турмушка жетип атат да. Ошон үчүн айтып атат да, жал куйругу жайылган, жалпы кыргыз элине кайыптан издеп табылган дейт. Бабаларыбыз эмне деп атат? Бул боз жорго жалпы кыргыз элине таандык деп атпайбы? Туу чунактан жалгашкан, туягын жерге какпаган, туягы жерге тийбеген деген сөз. Туягы учкан деген сөзбү? Туягы жерге тийбесе учту да анда. Туягын жерге какпаган Турманбет атсынчы боз тулпарды таптаган боз жорго деп күү чертип деп атат. Демек, кандай бир деңгээлде ошол Турманбет деген саяпкер ошол боз жорго деген күүнүн башын биринчи автору ошол. Ошо деп айтсак болот да. Андан мурда боз жорго болбосо күү андан мурда жаралбайт да. Демек, күүнүн тарыхы 17-кылымдын башынан, аягынан баштап келип атат. Комузчулар мактаган дейт. Бул күүнү бүт калың кыргыз эли черткен да. Жылкы жаныбарга сый, урмат, ызаатын билдирген да. Кыргыз. Калбыр, өпкө, жез канат артык туулган боз тулпар деп атат да. Калбыр, өпкө, жез канат. Жез канат дегенден кийин канаты бар деген сөз да, туурабы? Эми ушул жерде жанагы Кудай берген манап Ак-Талаада өткөн. Совет доорунда саясатта аны сен элди жегенсиң тигибу деп комсомол жыйын өткөрүп, элден көчүрүп, бөлүп, ак боз үйлөрүн баарын тартып алып, Кара Алачык менен Нарын дарыянын боюна кемпир менен бөлүп койгон. Ушундай кордукту көргөн киши да. А бул чоң комузчу болгон. Өтө чоң комузчу болгон. Карамолдо Орозов сабак алып, алгачкы комуз күүлөрүн ошо кишиден үйрөнгөн да. Мына бул күү идеологияга ылайык, мисалы сиз Совет дооруна барып Шырдакбектин боз жоргосун жазам деп барсаңыз, айтат, Шырдакбек кам болгон да бул. Душман дейт да. Душман да бул
мындай класстык тайпалык душман бул. Сен да значит душман экенсиң. Сен ошону даңазалайсыңбы? Демекке сени камаш керек дейт да, туурабы? Ошого карабай эптеп-септеп күндүн өзөктүү кайрыктарын сактап коюп, келечек муундарга калтырып койгонуна шүгүрдешибиз керек да. А болбосо сиз билесиз, Көкөтайдын ашын орус тилине которду да 52-жылы. Ошондо которгон адамдар баары камалып кетти. Москвадан мындай кабар келген экен да, бу кандай силер ысырапкорчулукту даңазалайсыңар, өзүңөрдүн бабаларыңарды Байманап доорун эмне сагынып калдыңарбы силер ошончо? Анын сөз кылып эмне кереги бар? Анын которуп эмне кылып кереги бар? Бул саясий чоң ката, силер саясий душмансыңар дегенге чейин барды да. Ошон үчүн соту жок эле Ташим Байжиев. Ташим Байжиев камалды. Саманчин камалды. Анан кийин Зияш Бектенов камалды. Зияш Бектенов камалды, анан Нанаев да камалды да. Касымкул Нанаев. Көрдүңүзбү? Камалып кетти да. Жөн эле ошону. Эгерде Шырдакбектин боз жоргосун тарыхы менен даңазалап, толук чертсеңиз, сиз сөзсүз КГБнын зынданына барып орун алып атасыз. Анын үстүнө бул жерде дагы Шырдакбектин өзүнүн тарыхын жашырып, анан боз жоргосун гана чыгарган. Эң урдагында элде калсын деп да. Бирок боз жорго аркылуу акырын баары бир ушундай боз жоргонун ээси ким деп ал Шырдакбекке баары бир келе турган. Тарыхтын табышмактуу тагдыры таң калтырат да. Себеби бүгүн аз болсо дагы элибиз боз жоргонун кабары бар. Себеби күйү чертилип калып атат да. Кан Шырдактын өзүнүн кабары жок кесе болуп калды да. Мындайда сиздин минген машинеңиздин аты калат дагы сиздин атыңыз көлөкөдө калганы бул кандай тарыхта болот экен да ушундай. Кан Шырдак кандай улуу хан болгон, сыймыктана турган хан болгон, үлгүлүү хан болгон, эл башкарган адам, кыргызга өчпөс из калтырган, Жапон менен барып алака жүргүзүп, куралап келип, калмактардан боштондук алып, калмактардан албаны алган эмне деген эрдик, туурабы? Ошон менен тажик, татар, шибе, солондорду баккан. Айланасындагы элдин баарын баккан. Баккан. Эмне деген ошон үчүн түшүнүктүү. Эмне үчүн эл оозунда мына Шырдакбектин боз жоргосу деген Шырдакбек сөз калган. Чала була билген, бул эл башкарган баатыр болгон деп. Бирок Шырдакбектин боз жоргосу чын эле ошол татыкта кала турган татыктуу тулпар экен да. Мына Тоолок молдодо, Үсейин ажыда маалымат мындай да. Бу боз жоргону бүт коңшу элдер кандар сурайт экен. Сураганда дагы калмак да сурайт экен, казак туугандар да сурайт экен. Анан эмне беребиз деп айткан. Тогуздап тогуз. Тогуздун малы эмес, тогузду билесиз. Тогуздан тогузду беребиз дептир. Элестетип көрүңүз, 81 туяк болобу? 81 баш болот ошондой, 100 алтын жамбы, үстүнө 9 сулуу кыз беребиз деген экен. Бирок ошону менен катар эле булар уурдаганга да аракет кылышкан да. Эми ал убакта мындай малды аябай көздүн карегиндей сактаган. Жанагы Кымызай сулуу минип баратканда да жигиттер токтотуп алып, муну кайда минип барасың эме дегенде мен тиги Шырдактын өзүнөн уруксат алдым дегенде ишенбей барып Шырдактан сурашып атышат да. Анан кой берип коюп атат мейли деп. Карабайсызбы, эми кыргызда бир сөз бар, эми койнунда жаткан катын жоодой деп кээде айтат го ушундай. Чын айтканда салт боюнча баатырдын тулпарын аялга мингизбейт. Ырым аялга мингизбейт. Аны айткан. Шырдакбекке айткан, саяпкерлер, кеңешчилер айткан. Бирок тигинин көңүлүн кыя албай, эми минсе бир жолу минип койсун дегенде. Бирок кыргыз бекер эмес да жанагындай аял кишиге мингизбейт деген ырым да бул. Чоң ырым да. Аягы бир топ начар болбоду, Тоолок молдонун айтуусу боюнча калмактар сууду жаап коюп, анан чеп, суу жок,
аргасынан 10 күндөн кийин дарбазаны ачып, жер астындагы түтүктөрдү саман сала берген, анан суу менен саман барып, анан тигини тыгыла берип туруп, анан суу барбай калды. Айла жок, Камшырдак колуна түшүп калмактарынан алтынын каякта катып койгонсуң деп, ошо менен калмактын колунан ажал табат да. Бул Толокмолдон варианты боюнча. Үсейин Ажыныкы бир аз бөлөгүрөөк. Төлөк Аксакалдыкы бөлөгүрөөк. Төлөк Аксакалдыкы боюнча Боз-Жорго качып келет. Ошондо жарадар болуп калмак менен согушта ууланган найзанын учу тийип, 3 айдын ичинде уу деген уу экен, эти ырбап ошентип, анан кийин Боз-Жорго келгенде Камшырдактын моюн жыттап кадимкидей деп жазылып турат. Ал эми Үсейин Ажынын айтканы менин оюмча ушул туура эле болуш керек. Калмактын башында Шыгай хан турган ал. Анан Күлүк келгенден кийин Боз-Жорго таң берип, Кымызайды билесиздер да, жанагы эки бутун эки төөгө байлап коюп туруп айдап жиберген. Анан кийин айткан экен, элчилеринен Шырдакбекке баа берип, ошого мындай сый урмат менен мамиле кылып, эми кеткен кекти кууп, курулай намыстын артынан жүрүп, элибизди дагы кыйнап калдык, мындан кийин тынч жүрөлүк деп, элчилери аркылуу Боз-Жоргону жетелетип Камшырдакка берип жиберет кайта. Үсейин Ажынын айткан санжырасында жазган. Ал убакта эле Камшырдак баш оорусу көп экен да. Давление болгонбу, ким билет эмне болгон. Ошондо ооруп жүргөн кез экен. Анан жана ууланган найза тийгенде деле ууланган найза тийип иши кылып, Боз-Жоргону Шыгай берип жиберет. Анан Камшырдак ошол 3 айдын ичинде жанагындай орнайынан өлөт. Муну дагы себеби аягы эмне болду деген сөз көрөрмандарда туулуп калышы мүмкүн да. Мындай вариант, тигиндей вариант, бирок аны да элге айтып коелук, толук маалымат бериш үчүн. Анда Дастан Исламович, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.